Ат эне, үй бүлө, андан кийин ата мекенди коргоо, анын көздүн карегиндей сактоо ар бир жигит үчүн ыйык милдеттердин бири болуп саналат. Баарыбыз тең билгендей эле 23 февраль мекен коргоочулардын күнүн белгилеп келебиз. Бүгүнкү программабыздын өзөгү дал ушул тармакта болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. 23 февраль Кыргызстанда ата мекенди коргоочулардын күнү, мурда советтик армиянын күнү деп белгиленип келген. Эгемендик алгандан кийин ата мекенди коргоочулардын күнү деп аталып, бул күн майрам катары белгиленип келүүдө. Быйыл бул күндү белгилөөдө алгач Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Сооронбай Жээнбековдун майрамдык куттуктоосун Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Марат Төрөбаев окуп элге жеткизди. Жолдош жоокерлер, сержанттар, старшиналар жана прапорщиктер, жолдош офицерлер жана генералдар, кымбаттуу куралдуу күчтөрдүн ардагерлери. Баарыңыздарды мекенди коргоочулардын күнү менен чын пейилимден куттуктайм. Өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөп жаткан мекенди коргоочуларга жана атуулдук парызын өтөп ардактуу эс алууда жүргөн ардагерлерибизге мекенге арнаган кызматтары үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күн тарыхый күн. Мындан 100 жыл мурда Кызыл армия жана аскер деңиз флоту түзүлгөн. Даңктуу тарыхый жолду басып өткөн согуштун жана ооруктун ардагерлеринин көөнөрбөс салтын жаңы муундун өкүлдөрү татыктуу улап келүүдө. Куралдуу күчтөр дайыма мамлекеттүүлүктүн тиреги болуп келет. Мекенди коргоо бул ыйык милдет. Куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгы, жөндөмү улуттук коопсуздуктун маанилүү фактору болуп эсептелет. Урматтуу жолдоштор, баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Андан соң президенттин баалуу белектери менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын айрым кызматкерлери сыйланды. Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааты менен сыйлансын. Саякбаев Дулатбек Супарович, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын уюштуруу мобилизациялык башкармалыгынын начальниги, полковник. Ага катары эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиевдин куттуктоо сөзү менен катар куралдуу күчтөрдө кызмат кылууда күжүрмөн даярдыктары, мыкты көрсөткүчтөрү, аскердик тартиптеги жетишкендиктери, кызматтык милдеттерин үлгүлүү жана демилгелүү аткаргандыгы үчүн ошондой эле 23 февраль мекен коргоочулардын күнүнө карата 1, 2 жана 3 даражадагы мыкты аскердик кызмат үчүн деген төш белгилер менен сыйлап өттү. Саламатсыздарбы? Жолдош аскер кызматкерлери, урматтуу ардагерлер. Бүгүн бардыңыздарды Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жоокерлерин, сержанттарын, прапорщиктерин, офицерлерин жана ардагерлерин деги эле өлкөбүздүн аскердик коопсуздугун, коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө ишинде кызмат кылганların бардыгын мекен коргоочу күнү менен куттуктайм. Бүгүнкү күндө Кыргыз армиясы зарыл болгондун бардыгына ээ. Жаңы типтеги армиянын статусуна ылайык келген мобилдүү, тиешелүү техника, курал жарактар менен жабдылган, жакшы окутулган, учурдун коркунучтары менен чакырыктарына даяр. Урматтуу офицерлер, прапорщиктер, сержанттар, солдаттар, урматтуу куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, сиздерге кааларым үй бүлөлүк бакыт, жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кызматыңарда ийгилик, элибизде ар дайым тынчтык болсун, мекенибиз өнүгүп өссүн. Рахмат. СССР ыдырагандан кийин деле 23 февраль Кыргызстанда мырзалардын майрамы катары эсептелип калган. Айрыкча жаш муун өкүлдөрү бул күндүн маанисин анча деле элесе албай майрамдашат. Көпчүлүгү бул эмне болгон майрам экенин жакшы биле бербейт. Айрыкча аскер катарында кызмат өтөөгөн, армиядан түшүнүгү жоктор жөн гана мырзалардын майрамы катары билишээрин айтып калышат. Анысы деле ырас деңизчи. Бирок мекен коргоочулардын күнүн белгилөөдө өткөн тарыхтын катаал кара булутуна кабылып, согуштун ысык суугуна тушуккан улуу ата мекендик согуштун ардагери, чоң аталарыбыз, ооган согушун баштан кечирген агаларыбыз, кечекеле баткен согуштунда мекенге чеп болгон байкелерибиз өз эл жерин коргоону келечек эр азаматтарга үлгү катары калтырып, бүгүнкү күнгө чейин
сайын алардын эрдигин эл баалап, жыл сайын мекен коргоочулардын күнүнө турлай ар кандай иш-чараларды өткөрүп турушат. Алсак 15 февраль оогандан советтик аскерлердин чектелген контингентинин чыгарылганына 29 жыл алкагында ардагерлерди жеңиш күнү менен катар бүгүнкү мекен коргоочулардын майрамы менен согушатын угуп, дүбүртүн сезе билген патриот эр-азамат жигиттер Тагыраагы Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши куттуктоо сөздөрү менен бирге чакан белектерин тапшырып келишкен. Хотим тоже наградить наших боевых друзей, наших старших братьев именно медалями Республиканского совета ветеранов войны в Баткене. Награждается медалью за укрепление ветеранского движения Бейшеев Жолдошбек Арзыгулович. Кыргызстандан ооган согушуна 7400 жоокер барган. Алардын ичинен 300дөн ашууну курман болуп, 1,5 миңдей жаракат алышкан. 600гө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Мунун ичинен Ош аскер комиссариатынан 4200 жоокер жана офицер барып, 18 кайтпай калган. 4 жоокер дайынсыз жоголгон. 1 жоокерге Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Дал ушундай эрдиктин, мекенчилдиктин жүзүн аныктап турган ардагер агаларыбыз бүгүнкү майрамга куттуктоо сөздөрүн коштоп өтүштү. Урматтуу ардагерлер, урматтуу мекен коргоочулар, бүгүн мына 23 февраль ошо мекен коргоо күнү. Ушул күнүңүздөр менен мен ушул мекен коргоочуларды куттуктап кетейин. Чын ден соолукта болгула, узун өмүр болсун. Ар бир үй бүлөдө бакубат жашоо болсун. Кыргыз элинде тынччылык болсун, бейпилчилик болсун. Биздин республикалык кеңештин атынан жана ошондой эле биздин лидерибиз Кожобек Жайчыбекович, жогорку кеңештин депутаты, ал кишинин атынан жана биздин правление атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мен Афганистанда согушуна катышып аман-эсен келген балдарга мен өзүмдүн атыман, правлениянын атынан, республиканын атынан баарыңарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлө менен татынакай Кыргызстанда тынчтык болсун. Баарыңарды куттуктайм. Бүгін мына 23 февраль аскер күнү. Ушул аскер күнү менен биздин аскер мына эркек жолдошторубузду, досторубузду, ооган согушунун ардагерлерин баардыгын ушу бүгүнкү 23 февраль күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Ден соолук, үй бүлөңүздөрдө ынтымак, ишиңиздерде ийгилик. Ал эми Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси тууралуу сөз кылсак, майрамдык иш-чарага утурлай Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын студенттери, окутуучулар менен жолугушуп, ар бир келечек муундун эли жери үчүн салымдары ат көтөргүсү экенин айтышып, мекенчилдикке, намыскөйлүк менен эр жүрөктүүлүккө үндөшүп, сабактарын ийгиликтүү окууга чакырышты. Кыргызстан желегин көтөрүп алып, башка мамлекеттерге барып, ошо атын чыгарган коргоочулардын бир чети деп ойлойбуз да. Ошо сиздерге чоң рахмат. Өскүлө, өлүккүлө, Токтобек байке айтып кеткендей, силер окууну бүткөндөн кийин чоң салымдарды кошосуңар. Окууну бүтүп баргандан кийин келе жаткан муундарга патриоттук воспитание бере турган сиздерсиз. Ошондой эле баардык билим берүүчүлөрдүн иштерине ийгилик каалоо менен бирге тиешелүү адамдарды атай майрамдык белек менен, тагыраагы төш белгилер менен сыйлашты. Ушу кичине биз белегибиз бар эле, ушу майрамга жараштуу ушу академияга салым кошкон кишилер Баткен согуш ардагерлеринин атынан. Ардагерлерди даңа салуу үчүн медали менен академиянын ректору Иманалиев Токтобек Тугунович. Курман болгондорду түбөлүккө эскерүү, тирүүлөргө таазим жана даңк деген ураанды карманышып, 1999-2000 жылдары өз элинин тынчтыгын камсыз кылган Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси азыркы убакта өзүнүн 3 филиалын 32 Баткен коомдук бирикмесинин башын кошуп иш алып барып келишет. Жергебизде тынчтык жана токчулук орносун деген коомдук бирикменин мекен коргоочулар күнүнө карата өз куттуктоолорун коштоп өтүштү. От Республиканского совета ветеранов войны в Баткене разрешите поздравить вас с 23 февраля, с Днем Советской Армии. Боевые друзья, хочу пожелать вам здоровья, успехов, удачи,
благополучия, чтобы этот день мы праздновали со всеми боевыми друзьями, с ветеранами ВОВ, афганцев, баткенцев, а также кто служил в советской армии и которые служат в кыргызской армии. Всем удачи, спасибо. Республикалық Баткен соғыш ардагерлер кеңеші бардық Қырғызстандың жарандарын, бардық жаштарды, бардық соғыш ардагерлерін, Афган соғышына қатысқан ардагерлерді, Баткен соғышына қатысқан ардагерлерді, жана ошондой эле азыркы убакта Кыргыз Республикасына татыктуу кызмат кылып аткан жоокерлерди бардыгын 23 февраль майрамыңар менен куттуктаймын. Урматтуу биздин мекен коргоочулар, урматтуу Афган согушунун катышуучулары, улуу агаларыбыз, Баткенге катышкан куралдаш досторум, баарыңарды 23 февраль майрамыңар менен куттуктайм. Баарыңарга каалап кетмекчимин, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болуп, үй бүлө бала чакаңар менен аман эсен болгула. Канат Бакаловдун атынан жана ошондой эле Нарын областынын Ат Баш районунун төрагасынын атынан бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо, тынччылыкты каалайм. Бул күн советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн улуу муун өкүлдөрүнүн жүрөгүнө жакын. Бирок бүгүнкү күндө дегеле мекен коргоочулардын күнүнө карата уюштурулган иш-чаралар өлкөбүздүн бардык аймактарындагы аскер бөлүктөрүндө жыл сайын өткөрүлүп келет. Ушул багытта уюштурулган билим таймаш Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генерал-лейтенант Калыйнур Үсенбеков атындагы аскер институтунун курсанттары менен милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттарынын ортосунда алгачкы рет олимпиада өткөрүлдү. Один, давайте, вот задание ваше. Сразу мне дайте. Вот ваше задание. Билим таймаш предметтик сабактардын 4 түрү боюнча уюштурулуп, 40га жакын курсанттар тарых, математика, информатика жана чет тил сабактарынан күч сынашышты. Билим топтоо баарыбызга тең эле шарт деңизчи, бирок анын ичинен аскер кызматкери болууда. Өзгөчө тарыхты таамай билүү негизги орунда турарын кошумчалайт. Аскер окуу жайынын гуманитардык тартиптер кафедрасынын улуг окутуучусу Дамир Сыдыков. Биздин тиги тарых боюнча, ата мекен тарыхынан манас боюнча билимибизди жогорулатуу максатында биринчиден, экинчиден академия МВДнын курсанттары менен мындай тыгыз байланышта ишибизди андан ары ымалашып алып баруу. Деги эле аскер адам болгондон кийин тарыхты, манасты билүү эң зарыл деп ойлоймун. Себеби ата мекенди сүйүү, ата мекендиге болгон берилгендик бул аскер адамдын жүрөгүндө жалындап күйүп туруш керек. Бүгүнкүдөй болуп жаткан билим таймаш бул убакка чейин республикабыздагы башка жогорку окуу жайлардын арасында өткөрүлүп келчи. Бул жолкусунда мекен коргоочулардын күнүнө карата атайын 2 окуу жайдын курсанттарынын ортосунда гана уюштурулган. Бул жылы биздин аскер институту менен ички иштер министрлигинин академиясы 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата биринчи жолу олимпиада өтүп жатат. Бул олимпиада дагы мындан мурун жогорку окуу жайлар менен болуп өтүшчү, бирок аскер ички иштер академиясы менен биринчи жолу өткөрүп жатабыз. Күчтүү спортчуну даярдаш үчүн артында кубаттуу машыктыруучу болуусу шарт. Билим таймаштын финалдык жигине жетүүгө да мыкты окутуучу мугалимдин эрдиги айтпаса да белгилүү. Айтайын дегеним, 30 жылдан ашык дал ушул педагогдук кызматты аркалап келаткан Айзада эжекебиз. Бул аскердик окуу жайда 5 жылдан бери информатика сабагын окутуу эмгектенет. Башкаларга салыштырмалуу бул жакта билим алгандар тартипти бекем карманып, жоопкерчиликти сезе билет дейт. Бул жерде эмгектенгениме 5 жылдын жүзү болду. Буга чейин деле мен башка жакта иштеп келгем. Башка эмечи айтканда граждандык деп коет, граждандык окуу жайларында иштеп келгем. Ал жактан бул жердин айырмасы, бул жерде тартип бар да, кечүүгү деген болбойт, бул жерде сабактан калуу деген болбойт, тартип бузуу деген болбойт. Ушундай сабакка келгенде мен кадимкидей бул жерден эс алам. Балдар аябай тартиптүү, аракет кылышат, бүт бардык шарттардын баары тең бул жерге түзүлгөн. Мына бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул информатика кабинети. Информатика кабинетинде вот балдар ушу биздин курсанттарга сабак бергенге аракет кылып, ошолордун компьютердик сабатсыздыгын жойгонго аракет кылып
иштеп келе жатам. Маалымат катары айтып кетсек, 2005-жылы бул окуу жайга Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калойнур Үсөнбековдун ысымы берилген. Азыркы кезде жогорку аскердик окуу жайы биздин өлкөдөгү бирден бир аскер кадрларын даярдоочу окуу жай болуп эсептелинет. Мына өсүп келе жаткан буунда аскердик патриоттукка тарбиялоо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана согуш ардагерлерине дейт сый, урмат жана тийиштүү көңүл бөлүү максатында белгиленет деп атабыз балдар. Аскер кызматын өтөгөнбү же өтөгөн эмеспи, бирок мекенди коргоодо сөзсүз эле колуна мылтык алып, чегара четинде туруудан мурда мамлекетибиз күчтүү, мырзаларыбыз эрктүү, айымдарыбыз уяттуу болсо, айбат көрсөткөндөргө туруштук берүү өзүбүздүн колдо. Ал эми 2003-жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Жергебизде тынчтык, элибизде токчулук, чек арабыз бекем болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекен коргоочулар.